Кыргыздар мурда эле Украинада жашаганын билчү элеңиз, биз дагы билчү эмеспиз. Кыргыздын эс тутумун изилдеген эсимде долбоорунун жардамы менен биз дагы билип калдык. 20-жылдын башында Кыргызстандан 700 иш бүлө, кеминде 3000 киши Украинага сүргүнгө айдалган. Ошолордун тагдырын, таржымалын изилдеп, эсимде долбоору атайын Украинага барып, аяктагы архивдер менен иштеп, бияктагы архивдер менен иштеп, көп материал чогултуп, ошонун негизинде атайын фильм тартып чыгышты. Эртең ошол фильмдин бет ачары болгонтат, Новотель мейманканасында саат 17-де башталмакчы, келип көрүп кетиңиздер. Фильмдин көрүүгө кирүү бекер, ачык. Эгер жетишпесеңиздер, анда эмки аптада бул фильмди эсимдеп долбоорунун социалдык желилердеги баракчаларынан көрө аласыздар. Келиңиздер, биз сизди фильмге чакырабыз. Когда сюда приехали, где дети, так они сразу же построили детский садик, школу и организовали колхоз «Новый путь». Өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, ушундай алыста жүрүп, анан өзүнчө контрреволюциялык уюм түзүп, анан совет бийлигине каршы аракет жүргүзүш бул жөн эле бир мындай абсурд катары карасак болот да. Всех несогласных, всех не так думающих, они должны быть уничтожены. Или физически, или морально. То есть это принцип тоталитаризма. Ата-энелердин сөйөктөрү, туугандардын сөйөктөрү кайда калганын билбейбиз. Кайерге көмүлгөнүн да билбейбиз. Кинолордон карап отурсак, аларды көмгөн эмес. Вагондон абед тапшырак кылган жерден кылса кылып кылбаса, вагондо токтогон жерден сүйрөп, биттин өлгөн жагына кылып ийишкен. Бир айыл болуп турмакпыз да. Бир айыл кырылып кеткен да. 40-тан эсептегенде. Я говорю, что ты плачешь, папа? Он говорит, потому что я больше не сын врага народа.